Kutmantaң. Hoş geliniz. Саламатсызбы? Kutmantaң. Isık tatlı alıp geldim sizlerge. Siz özünüz tatlısız. Men bar çay alıp geleyim. Ha, ötüңүз. Men apamды үйгө алып келем, ошого даярданып атам. Бул рецепттери. Жакшы, жакшы. Булар болсо жоктору. Tamam. Азыр көрөйүн. Ha yalnız А, şu elimizde бирок yok. мунаунусу жок Ama, азыр. hemen Заказ sipariş берсем verip бат эле келип falan калат. elinizde olur. Tamam. Чоң рахмат. Мен чайды күтө албай калат экем. Таарынбаңыз. Ne zaman Апаңыз geliyor качан anneniz? келет? Şirin менен Кемалдын тоюна чейин алып келем. Үй даяр. Бирок ызы чуу басаңдасын бир аз. Şu gürültü patırtı bitsin. Tabii, Албетте, Alzheimer оорулар hastaları ызы için чууну kalabalık жактыра değil. бербейт да. O klinik Клиникадагы апам үчүн кооптуу болуп калды. Tabii bu benim Албетте düşüncem. бул менин пикирим. Özellikle Айрыкча belki Белгиз апа көз жумгандан бери. bir huzursuz. Жаман абалда калдым. Белкис айымга кандай тиешеси бар? Kadıncağız Байкуш ölmüş. апа көз жумуптур. Yanındaki Жанындагы bakıcısı баккан аял müdahale таңга etmiş. чейин уктап калыптыр. Sabah Эртең başhekim менен viziteye geldiği врач zaman келгенде гана kadıncağızın апанын öldüğü өлгөнү ölmüş. белгилүү болуптур. Sizce de öyle Сизге değil дагы mi? таң калыштуу эмеспи? Evet, А, öyle bir şey ооба, olmuş ошондой tabii. болуптур. Ama, Бирок bakıcı багуучу aldığı аял ilaçlar ичип жаткан sebebiyle дарылардын dediğim айынан olduğu için терең уйкуга duymamış. кетип O da байкабай yani калыптыр. yazık. bakıcı Баккан аял күндө Bravo. ичет да ал дарыларды. Эмнеге? Neden Ошол öyle түнү değil? катуу уктады. Özellikle Анын onların үстүнө kadarıyla бөлмөдө da камералар да иштебейт экен. Bir de Анан да ошол nedense күнү коридордогу камералар да иштебей kameralar da калыптыр, iyice эмнегедир. Анан Yani tabii Анан бул haliyle көрүнүш мени бир аз benim de çok чочутту. canım sıkıldı bu duruma. Biz o Ал kliniği клиниканы İstanbul'da Стамбулда en iyi эң bildiğimiz жакшы деп билчүмүн. muhtemel Сиз да ошондой istiyorum. ойдо болсоңуз Böyle bir керек. ihmal söz konusu Коопсуздук olunca аксап аткан үчүн менин benim biraz ишеничим tadım жоголду. kaçtı. O yüzden annemi Ошондуктан çıkarmaya апамды karar чыгартып алайын дедим. Belki Белкис senin айымды ал o klinikte клиникада çok iyi көп жылдар bakıldı. бою жакшы карашты. Yaşlıydı. Картайып калган болчу. Aletlerle nefes Аппараттар alabiliyordu. менен дем алып калган. Solunum Аба жетпей yetmezliğinden калып, kaybetti. жоготуп алдык. Yani ben Менимче клиниканын катасы kliniğin bir жок деп hatası ойлойм. olduğunu hiç düşünmedim. Öyle mi? Ошондойбу? Ооба, Sonuçta beklenen bir ошондой şey. иш болуп турбайбы? Yani Сиз көп ойлонбосоңуз. Таттууну кургак эле жеп алдыңыз го? Жаңы демделиптир, ошого күтүп калдым. Çok teşekkür Чоң ederim. ыраазычылык сизге. Son günü Акыркы tanımak күнү da bana таанышып kısmet калдым oldu. Белкис апа менен. Evet. Ооба, ошондой болуптур. Korlu da. Корлуудагы алып бар мени деди. Kim? Ким? Belki Белкис sen- апа. O kim? Ал ким? Адалет айымдын тууганы. Aa. Hayır. Жок, değil. тууган деле эмес эми, Yani алысыраак uzaktan туугандардан да. akraba. Ben hiç Мен tanımıyorum. тааныбайм го.
Sizden başka hiç kimisi yok okşaydı. Artık ayrılık olsun. Beyişi olsun. Артык айрылуу болсун, Адалет айым. Sağ olun. Rahmat. Sizler de aman bolgular. Çay sonun boluptur. Hoş geldin Sulu. Kol utum titrеп atat. Бул жерге кантип келгенимди билбей калдым. Тынчтан. Ал адам окуяны териштириптир да. Мага сайлыкты жөнөткүлө. Март келип чымчыктар кайта баштаптыр. Адалет келди. Суханга дароо жеткире көрбө. Маанайын бузасың. Келе берсин, мага эмне? Мен чыгып бир көрүнүп келейин. Бул жер Нурхан айымдын үйү экени эсине келер мени көргөндө. Таксын бетин жинетесиң эми. Кыжаалат боло турган эч нерсе жок. Өзүңө келдиңби? Кош келиңиз. Рахмат. Тамакка чейин эмне ичесиз? Эч нерсе каалабай турам, рахмат. Бакчада бир аз сейилдейли. Тамакты кыш бакчасына даярдагыла. Макул. Салих. Шыбырашып мен сүйлөшүп аттыңар. Адалет айымдын үйүнөн буюмдарды алып кеш керек экен. Көп жакындатпагыла аялды. Үйдүн кожо экесимин деп мурдун көтөрүп албасын. Болуптур. Эртеден бери канча жол жарым саат болду? Иштерим бат эле бүттү, бирок жол тыгыны бар, билесиң. Кечиресиз, түшүнбөстүктөр болуп кетти. Убактыңызды алганым үчүн кечирим сурайм. Арызымды кайра алайын. Мен тамактанып болдум. Жакшы, тамагың таттуу болсун. Жахиде качан кетти? Чымчыкка окшоп бир аз жеди да учкан бойдон жөнөдү. Мен болсо жалгыз отурам. Мейли, бүгүн чогуу болобуз. Кечиресиз, эртең мененки тамагыңардан анан чай алсам болобу? Рахмат. Мен чындап эле толуп баратам, Жахиде. Кайдагын айтпачы. Карасаң менден да арыксың. Ичим чыксын деп эртеден кечке тамак жейм. Кийинчерээк эмне болот? Ичиң айла жок, чоңоюшу керек го. Күйөөңдү кантип алдайсың? Алтыным. Баарын ойлонуп койгом. Калатыр болбо. Убакыты келгенде билесиң баарын. Кыймылдап атабы? Билбейм. Интернеттен карасам 1,5 айдан кийин деп турат. Ошентсе да бүгүн доктурдан сурайлычы. Канчага барасың? Түштөн кийин. Булар сага. Унутпай ич убагында. Доктурду өлтүргөн киши кармалыптыр го. Ой, ал өлтүрдүбү жокпу азырынча белгисиз. Бирок казинону тинтип кетишиптир. Кармалган киши таза чыгыптыр. Сен каяктан билдиң? Кесибим аркылуу көп кишини тааныганга да туура келген. Мени кара. Ал кишини сен саттыңбы? Билбейм. Айтор бул окуядан кийин Ылайдан экөөбүз таза чыксак болду. Баланын атасын тааныбайм деп эдиң беле? Болжолдогон бирөө бар болчу. Айттым го. Доктурду ал өлтүрбөшү мүмкүн. Бирок бул адамдын ачыкталбай келген бир топ кылмыш иштери бар болчу. Калатыр болбу сен?
Merhaba. Саламатсызбы? Merhaba. Саламатсың? Vakit Uақыт ayırdığınız için бөлгөнүңүз teşekkürler. үчүн чоң рахмат. Ben de Мен seni да сага görmek istiyordum. жолуксамбы деп аткам. Şu ortaklık hakkında ne düşünüyorsun diye öğrenmek Ошону istedim. билгим келди. Hala aynı Дагы эле бир taraftayız değil mi? жактабызбы? Siz Siz Taksim Taksim Korlu'dan Korlu'danın karşı tarafında karşısındaysanız bolsoңuz, hala aynı anda bir taraftayız. жактабыз. Hadi gel Жүр, sana мен сага fabrikayı фабриканы gezdireyim. көрсөтүп келейин. Zevkle. Albatta. Kim emne kılgısı gelse jasay bersin. Hiç nerse tağa albayt. Adalet. Bol demi. Ыйлактаган аялдарды жаман көрөм, билесиң. 30 жылдан кийин баары ортого чыгат деп коркуп атам. Мени кара. Карагын. Сен күнөөлүү эмессиң, түшүндүңбү? Ким муну калп десе, мен анын бетине түкүрөм. Коркунучтуу түш 30 жыл мурда бүткөн. Мен сага сөз берем. Мен айтып атам. Эмне болду? Fabrikadan çalıştı Taksim Bey. Cesur менен Мисим Акайым чогуу фабриканы көрүп чыгышыптыр. Музей бекен ал жер. Эмне керек экен аларга фабрикада? Мен жөн жерден сарсанаа болуп атамбы? Ал тегерегибизди айланчыктап жүрөт. Taksim Korlu'da emne sebepten sizi türmöge salgısı gelip turет? Өткөн кеткендерин чукуп койдум да. Ошого коркуп баштады окшойт. Adalet Ayım'dın үйүнүн жанында болгон окуяга тиешеси жокпу? Neden ilgileniyorsun Анчалык sen bu кызык konuda? калдың? Madem biz Biz aynı bir taraftayız. taraftабыз. Ortaklık Өнөктөш sürecinde болгондон кийин мага да benim de кызык bilmem болгон gereken bir товарлардан şeyler varsa калтырбай beni de турасыз деген bilgilendirirsiniz değil үмүттөмүн. mi? Yıllar 4 önce жыл мурун Korlu'da Корлуда bir да cinayet бир işlendi. адам өлтүрүү иши катталды. Çok büyük bir Бул чоң olaydı ve кылмыш hepimiz tedirgin баарыбызды olmuştuk. коркутуп койду. Katil Өлтүргөн yakalandı. киши да кармалды, Hapse atıldı. түрмөгө түштү. İşte tam o sırada Дал ошол ortaya çıktı учурда adalet. адалет пайда болду. Tahsin Korlu'dan Таксим Корлуданы himayesinde коштоп bir kız. келген жаш кыз. Küçücük bir Аябай эле kızdı жаш болчу. ve hepimizin Баарыбыздын dikkatini çekti көңүлүбүздү tabii. курдурду албетте. Sonra Анан Sonra ortadan Анан yok ортодон oldu. жок болуп кетти бир убак. Ve yıllar Кийин sonra көп жылдан кийин eczacı дарыканачы болуп hanım olarak Корлудага кайра Korlu'da кайтып келди. geri döndü. tamam peki bunun макул, cinayet бирок мунун ilgisi var. өлүм ишине кандай тиешеси бар? Katil 30 yıldır Өлтүргөн киши içeride. 30 жылдан бери түрмөдө. Ve ben cinayeti Анан мен ал ишти araştırmaya karar сүрүштүрүп verince баштаганда адвокатым avukatım 30 жылдан бери ал 30 кишиге yıldır бир эле адам katili келип bir tek турганын kişi билди. ziyaret ettiğini fark etti. Kız Бир kardeşi тууган карындашы Adalet Адалет Söğütlü. Сөзлү. Tabii benim bu Албетте, araştırmam бул onların териштирүү çok аларды canını тынч sıktı. отургузган жок да. Ve Tahsin Анан Korlu'da Таксим beni Корлуда susturmak менин için оозумду çok жабыш cömert үчүн аябай davranmaya başladı. жоомарт адам болуп чыга келди. İlginç. Hem de nasıl. Болгондо да кандай кызык. Hadi gel. Атамды биз канчалык деңгээлде тааныйбыз сен оюңча? Эмне болгон кызыктай суроо? Түндө түш көрдүм. Атам апам менен урушуп атышыптыр. Эсиңдеби? Ошол түндөгүдөй. Эстен кеткис түндө. Ооба. Апам атама жалганчы деп кыйкырып атты. Балким апам атамдын чыныгы жүзүн ошол түнү көрдү. Чыныгы жүзүн? Үй бүлөсү жөнүндө бир окуя айтып берчү эмес беле? Атам балдар үйүнө ташталып, Сен муну кайдан билесиң, Сухан? сен кайдан билесиң дегениңден кийин туура экенин билдим. Эми түшүндүм. Сен мени бул жерге сагынганың үчүн чакырган жоксуң. Менден бир нерсе билейин деп чакырдың. Суранам, отурчу. Сүйлөшөлү, суранам. Баарын айтып берчи мага. Ар дайым сенин атамдын кызы экениңди унутуп калам, билесиң. Бирок аркасынан иш жүргүзөт деп эч оюма келбептир.
уксаң байке, бул күнгө чейин апамды гана күнөөлөп келдим. Атама туура эмес мамиле жасайт деп ойлоп келдим. Бетине чапканын эч унута албай койдум, эч. Бирок чындык башка окшойт. Мен билбеген эмне бар? Апам эмнеге атама жалганчы деп бакырды? Мени айтып коюптур деп ойлойт эми. Сен баарын билгениңди билеби? Суранам, айтып берчи. Нурхан, мени кара. Жогол, кетчи Шомон. Мени ук. Сен ойлогондой эмес баары. Менден алыс бол. Балдарыма жолобо. Киши өлтүргүч. Ал күнү эмне болду эле? Айтып бер мага. Суханым, эч нерсе болгон эмес. Атам жашоосу жөнүндө калп окуяларды айтып бериптир. Апам да муну билип калуубуз үчүн жаратыптыр. Болгону ошол. Апам эмнеге анчалык чуу салды? Ошол түндөн кийин биз интернатта окуп калдык. Үйдөгү кызы чуудан алыс болсун деди да менин оюмча. Бизди ойлоду да апакем. Ошол үчүн өлгөнгө чейин атама таарынып өтүп кетти. Суханым, апам атама башка аялдар үчүн таарынып өтүп кетти. Башка себеби жок. Жалгызым, сен муну көп ойлоно бербе. Өзүңдү кыйнава, атамды дагы. Эшек тестеси кулагы көрүнөт дегени чынай. Мехримак. Чака күрөгүңдү алып алып мени көмгөнү келдиң бе? Жок, мен Жесур мырзага сенин чөгүп бараткан кемеңди көрсөтүп жүрөм. Бул мени алигиче сүйөт кайгысынан ушинтип жатат. Эки өндүрүштүн арасындагы айырманы көрдүңбү? Көрдүм, Михримак айымдын үрөөнүнүн сапаты анча жакшы эмес экен. Билерман деген ушу, көрдүңбү? Бирок жакшылап киришсек, сапаты жакшырышы мүмкүн. Жок, аны өндүргөн ошол боюнча калсын. Жок, жакшылаш керек деп ойлойм. Уктуңбу? Так сен. Барчы жалмабыз. Шыпырыңа мин. Ошентейин. Көрүшкөнчө. Жүр экөөбүз сүйлөшөлүчү. Баары жакшыбы, доктор? Ооба. Жакидайым, жынысын билип берейинби? Ооба. Көрүндүбү? Дагы убакыт бар деп эдиңиз беле? Кээде эрте эле билинет. Эркек болсо экен. Эркек. Чын элеби? Кудайга шүгүр. Болгондо да уул болот. Эжеңиз аябай сүйүндү го. Ооба, ошондой. Уулуңуз жакшы. Баары жайында. Уулум. Жакшысың, жагымдуусуң. Бирок ар нерсеге кызыктар боло бербе, Алемдар оолу. Эмнеге кызыгыптырмын? Эми мындай. Биздин адалет өтө эле сезимтал. Балдар үйүндө чоңойгон. Аны эл кыз эне чоңойтtu. Сен болсо ага барып, ар кандай шектүү нерселерди айтыптырсың. Өлүмү карлыктанбы? Кандай болду? Ошону сурадым, ооба. 90 жашка чыккан периштедей аял аны ким эмне үчүн өлтүрсүн? Эмне үчүн оюна мындай нерсе келди? Эмне үчүн адалетке муну айтып тынчын алдың? Сизге бир нерсе айтайынбы?
Бирок ортобузда сыр болсун суранам. Söyle. Айт. Şimdi benim Менин annem- апам дагы ошол клиникада жатат. Öyle mi? Ооба уктум. Өлгөн күнү бел кыз эне менен жаңы таанышкан элек. Мен адашпанын бөлмөсүнө кирип алып турмун. Кечирим сурап чыгып баратканымда бир үн угулду. Уксам Belki sen. бел кыз эне. Анан Bana Мага күнөөлүүлөр жазасын алышты. dedi. Күнөөлүүлөр ошол күнү O gün Токойдо ormanda жазаларын алышты деди. Ben ne demek Эмне дегиси istediğini келгенин анча çok anlamadım. түшүнө бербедим. 90га чыккан кемпир алжыгандыр. Мен кайдан билейин эмне деген. Hep aynı Ансыз şeyleri да söylüyor. дайыма ошону эле айтат экен. Кээде башка нерселерди да сүйлөйт экен. Эмне? Унаада калтырсыз такси мырза. Жакшы дайым 2 жол чалыптыр. Маанилүү окшойт. Эмне болду? Атаке, үйдөсүзбү? Иштем, айта бер. Тик турган болсоңуз отуруңуз. Сизге азыр сүйүнчүлөйм. Айтпайсың эми, эмне болду? Эркек неберелүү болот экенсиз. Эмне? Ne dedin? Эмне дедиң? Erkek. Эркек экен. Torunum Неберем эркек экен. Ya Ой, nеберем эркек. Эркек экен дейт. Tebrikler. Куттуктайм. Менин неберем эркек экен. İşte bu kadar. Мына ушундай болмок. Hadi bakalım. Кана алгыла неберемдин урматына. Ошончолук тексиз дейсиң, текти болууну каалайт. Ошондуктан небере деп такшанып атпайбы? Жахиде, мени абдан бактылуу кылдың. Рахмат сага. Өзүмдү 40 жаштай сезип атам. Баары, бүт баары сеники. Менден каалаганыңды сура. Сиздин амандыгыңыздан башка эч нерсени каалабайм, атаке. Көп жаша. Мен болсо экинчи балабыздын жынысын эң биринчи мага угузуңду суранаар элем. Болбоду эми Корхан. Мага доктурга барарыңды айтпаптырсың. Мен да ошол жерде болууну кааласамчы. Ой, канча жолу айттым сага. Окстан доктур чалып калды. Шашылыш чет өлкөгө конференцияга барат экен. Мен да Стамбулда болчумун, дароо бара калдым. Баары өтө тез болуп кетти. Ой, олду боло турган эркек киши кантип ушундай сүйлөсүн. Ал жактасың, бул жактасың деп. Эмне деп атасың? Ушул мүнөттөрдүн даамын чыгар. Ошондойбу көпөлөгүм. Сен эмне унчукпай калдың? Же кызганып атасыңбы? Аны менден көбүрөөк жакшы көрсөңөр кызганам. Эң жакшы көргөн неберем ушул болот. Азырынча. Анда сен да тез арада төрө. Merhaba. Саламатсыздарбы? Жесур, кош келипсиң. Бир аз кечигип калдым. Кечирим сурайм. Сүйүнчү кабарды укканда Жесур экөөбүз чогуу болчубуз. Таксин Горлууданын бакыт көз жаштары менен желкеме төгүлдү. Ата ыйладың беле? Чындап эле атам ыйлады эле. Мен бетиме түкүртпө кайдагын айт. Кафени да жаптырыпсыңар. Силерге жарашат. Айым аз болсо да. Кудай ата энелүү чоңойтсун, ден соолугун берсин, ардаңар болсун, чынчыл ак жолтой бала болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Рахмат. Муну карасаңар, сонун кашык экен. Корлууда болгон үчүн бул дүйнөгө ансыз эле алтын кашыгы менен туулат. Мен болсо силерге ал кашыктын шеригин алып келдим. Ар сөзүнө калемпир кошуп турбасаң болбойт да. Шахзада келатат. Шахзада.
Шахзадабы, Канзадабы бизге эч айырмасы жок. Бул өзүнчө керемет да, бул өтө кызык. Биздин каны жаныбыздан дагы бирөө. Бул керемет эмеспи? Сулуулугу да акылы да апасын тартсын. Буйруса атасына эч окшобосун. Коюңуз чата. Сулуулугу да акылы дагы апасына окшоша берсин. Бирок ийгилиги атасыныкын тартсын. Себеби дүйнөдөгү эң сулуу айымга мен үйлөнгөнмүн. Жалгызым менен. Атасынын сыймыгы болот бул. Атасындай майдачыл болсо дагы көп нерсеге чыдашың керек болот кызым. Ысым тандадыңарбы? Жок, жаңы эле неме болгон үчүн Ооба десең, биздинге муну ойлоп атып. Мен Таксим болсо дейм. Аты Таксим болгондор мени таанышкандан кийин өздөрүнө башка ат коюшту. İsimlerini kullanmaya başladılar. Мен талап кылсамчы Таксим болсун деп. Жахиде, муну жай олтуруп шашпай сүйлөшпөйлүбү? Мен эгер кыз болсо апабыздын атын ыйгарсакпы деп ойлоп аткам. Менимче Таксим коруудан бирөө жетет. Чоң атамдын атын койсокчу? Музаффер болсун. О, мага да жакты. Болду. Ооба ошондой. Музаффер болот. Музаффер. Зафер жеңиштеге мааниге келет. Суранам. Жөн эле Зафер коелу. Кийин досторум Музо дешиши мүмкүн да. Музо дегендердин бетине түкүрдүм. Зафер жакшы, Зафер коелу. Музаффер экенин өзүбүз билебиз да. Зафер деп чакыра беребиз болобу ата? Макул, силер Зафер дейсиздер. Мен Музафер дейм. Muzaffer'in şerefine. Кана Музафердин урматына. Атына татыктуу болсун. Ey! Kim var al жерде? Түшүр алдагыңды. Салих ата? Ата, бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Бул жака кирүүгө тыюу салынган. Таксим Корлуда изилде деди. Кел жаап берчи. Ата, бул жер текшерилди го. Документтерди түзүштү. Таксим мырза мага өзүң да бир карап кой деди. Менимче кожоюнун туура айтып жатат окшойт. Казган сайын улам бир нерселер табылып жатат. Салих ата, суранам, буларды алып кетпечи. Карасаң мени кандай абалга коюп жатканымды. Жесур мырзаң айт. Таксим мырза буйрук берген экен. Салих ата бир үлгү алып кетти де. Түшүндүңбү? Kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Seni bol жерден алып кетсем, мага канча төлөйсүң? Мен учурда нааразы эмесмин. Кеткиң келсе бара бер. Укчу. Жакын болсоң. Мен бул жерге сени көрүү үчүн гана келгем. Бирок Таксим Корлудан ырын угууга мажбур болдум. Байкеңдин аткаруусу дагы жаман эмес. Ben olayım
Биз таңга чейин ушул жерде болобуз. Сен качып кутул. Эртең эрте тура аласыңбы? Эмнеге? Saat 8'de seni ылдый да күтөм. Bütün ömrüm boyunca benliğimde yalnız ben, benliğimde yalnız ben olayım sevgilim. Gününe, gecene Мындан кийин анын орду ушул жерде макулбу? Сухан, байкадыңбы? Таксин ата Бүлөнткө караганда Жесурду көбүрөөк жакшы көрөт. Жакында сага аны эмес муну танда деши мүмкүн. Жейсиңби? Жок, рахмат. Бул күнгө чейин мага эч ким каалабаган нерсемди кылдыра алган эмес. Мага чыныңды айтсаң, сенде бул жигитке карата бир сезим бар. Экинчи Ширин. Менин оюмча, сен бул жигитке байланганыңа көп болду. Эмне тийишеси бар? Жөн гана атамдын тактикасын колдонуп жатам. Душманыңды тааный билүү үчүн ал көз алдыңда болуш керек. Душман? Жакшы жат. Жакшы жат. Tanga malda kандай gana sulusun. Кутман таң. Kutmantan. Кутман таң, эл журт. Кутман таң атаке. Уйкучу күйөөң кайда? Ойгондум. Ойгонуп эле аялыма симит алган оратам. Чын элеби? Аябай көңүл ачтык, Билектерим аябай ооруп калыптыр, Ооба билектерим. десең. Атаке бир нерсе сурасам. Өлтүргөн киши камактабы? Өлтүргөн киши? Кайсы киши? Доктурду өлтүргөн кишини айтам. Камакта. Далил таба алышпаптыр. Демек кое бериши мүмкүн экен да. Мен кеттим, симиттен башка бир нерсе керекпи? Жок жаным, рахмат.
Düş. Неге? Sağa bir nerse görürsem düşsem. Gördün mü? İlbey. Rıfat'ın ayalı uşul jerde yaşaydı. Мени ушул үчүн чакырдыңбы? Ова, uşul için geldik. Kana жүрө кой. Урматтуу Несрин Илбей. Несрин Илбей. Rıfat'ın murda kayalı, бирок Далиянын фамилиясында. Kana görөлүчү дагы эмнелер бар экен. Can Илбей, уулу. Мында дагы бир журнал турат. Can Илбей, көрдүңбү? Буларды көрүп бир аз тынчтандыңбы? Кааласаң үстүңкү кабатка чыгып эшиктин коңгуроосун басалы. Бош болсо чай, кофе ичип кайталгандай дейсиң. Ошондо ишенесиңби? Көңүлүң тынчыдыбы? Бул жака келгенге чейин бизди тааныйт белең? Түшүндүм. Көңүлүң дагы деле тынчыбаптыр. Ар дайым ушундай кыласың. Сурасам жооп бербейсиң. Өзүңдүн сурооңду берип, менин суроомду унуттурасың. Кандай эле суроом? Мындай айтайын сага. Сен жөнүндө уккан эмесмин, чын эле. Таксин Корлуданын кичинекей кызы бар деп ойлочумун. Эски сүрөттөрүңдө көргөн экем. Бизди сүрүштүргөнүңдө мойнуңа алып жатасың ба ошондо? Үй аларда мурда атаң жөнүндө сураштырдым. Көп нерсени айтып беришти. Мисалы, Сен билген эле маалыматтар. атам жөнүндө сен ойлогондон да көп нерсе билем десемчи? Эч таң калбайм. Кечиресиз, буларды салып бересизби? Кечирим сураш үчүн мага белек карап жатасың, туурабы? Сонун экен. Корлуда өнүрүм эмес, бирок жактыбы? Чын эле магабы? Таарымба, сага эмес. Байкеме. Мага таң калып карап отуруп тамагыңды муздаттың. Байкадыңбы? Балким сени көргөндө табитим тартпай аткандыр. Ашык болгонуң үчүнбү? Ашык эмесмин. Атаң канча жашында кайтыш болду? Кырк үч. Эмне сурагың келип атат? Сура. Сура, баарына жооп берем. Сурай бер. Кана?
Баану атаңдын жүрөгү кармап өлгөнүн айткан эле. Бул жака жалгыз келген экен. Ооба, жалгыз. Иштеген келген бекен? Жок. Үй бүлөсүнүн жеке иштерин чечүү үчүн келген экен. Орусу жок беле? Жок, орусу жок. Бирок аны өтө капа кылган бирөөлөр болгон экен. Атамды. Ата энесинен калган байлык үчүн таарынтышыптыр. Атама калган мурастарга башка бирөө ээлик кылып алыптыр. Чоң атам тирүү кезинде аябай баалуу буюмдарды жыйнаган экен. Сен бул жерге ошол иштердин аягына чыгуу үчүн келдиңби? Атамды кайра тирилте албайм. Колумдан келсе гана, бирок мүмкүн эмес. Тилекке каршы. Тилекке каршы. Чоң рахмат. Мени ишендирүү үчүн ушунча аракетиңе сага рахмат. Бирок көздөрүңдөгү ишенбөөчүлүктү дагы деле жок кыла элекмин. Ага да убакыт келер. Сөз берем, сени капа кылбайм. Бул сөздөрүңө кубандым. Көрүшкөнчө. Апаңды көрүүгө сөзсүз барам. Senden farkım rütbemden o. Yıkılmayı kalkmayı koydum ezberledim. İsyanda ettim. Ne gelmişi kaldı ne geçmişi. Kaderimin sen değil aşktan. Muaf tutamaz beni gelsin fena. Чарбага жакындаганда мени ойготуп кой. Макул. Бираз жөө басайын, буттарым эс алсын. Рыза Черпыжы. Адалет экөөнүн фамилиялары башка. 30 жыл түрмөдө экен. Мөөнөтү узартылыптыр, эркиндикте жашабайсың деген каргышы бар сыяктуу. Жатаканадан да айдалган экен. Бирок жетекчиси менен байланыш түзбөптүр да. Бир жолун таап сырттагы плац иштерин улантып беришиптир. Менин түшүнгөнүмө караганда жетекчи жактырбаган, алы жетпеген кыздардын жашын улуу көрсөтүп, жатаканадан айдап салган экен. Ал Рыза деген шүмшүк кыздарга көз салып турам демиш болуп, торго түшүрүп, аларды сатууга да жетишиптир. Уяты жок. Адам өлтүргүчтөр. Божомолумда ортолорунда бир нерсени бөлүшө албай түшүнбөстүктөр орун алган. Рыза ошол үчүн жетекчини өлтүрдү. Адалет дагы курмандык болду аларга. Кандайча? Өзүнүн бир тууганын сатып салды дейсиңби? Таксин Корлууданын колдоосуна алынга чейин алардын курмандыгы болуп келген.
Рыза сот отурумунда өзүн эч кургулуптур. Балким корко турган бир нерсеси бар беле. Таксин Горлуда.